Акыркы бир жылда Кыргызстанда калкты табигый кырсыктардан коргоону күчөтүү боюнча маанилүү кадамдар жасалды. Дүйнөлүк банктын жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен өлкөдө коопсуздукту жакшыртууга инфратүзүмдөрдү жаңылоого, аймактарды өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алар Resilience CA+, CHAMP, эрек программаларынын жана жер көчкү коркунучун башкаруу долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Resilience CA+ долбоору өлкөнүн 4 облусун камтыйт: Жалал Абад, Ош, Ысык көл жана Нарын. 2025-жылы өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоолорго көңүл бурулган. Мөңгүлөрдүн жана кар катмарынын улуттук мониторинг системасын түзүү үчүн институционалдык жана техникалык талдоо жүргүзүү үчүн атайын тапшырыктар иштелип чыккан. Мындан тышкары Кыргызгидрометтин лабораториясында ички аудит ийгиликтүү аяктады. Ал эл аралык аккредитацияга карай жасалган маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Ошондой эле эң маанилүү делген жаңы Ноокат жана Чарбак гидропосттору аныкталып, аларда дарыялардагы суунун деңгээлин жана агымын көзөмөлдөөчү автоматтык системалар орнотулат. Быйылкы жылы эле жээкти коргоочу 21 курулуштун долбоорлору иштелип чыгып, 78 даана инженердик жабдууларды жана автоунааларды алып келүү боюнча келишимдерге кол коюлган. Сел жана суу ташкындарынан коргоо объектилерин тейлөөгө 7 жеңил унаа, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн 65 оор техника ишке киргизилип, учурда кабыл алуу жана өткөрүп берүү алдында турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана Кыргызгидрометтин потенциалын чыңдоо үчүн, анын ичинде мөңгүлөргө жана жетүүгө кыйын болгон аймактарда талай экспедицияларын жүргүзүү үчүн пикап унаалары, жол тандабастар сатылып алынган. Гидрометеорология жаатында олуттуу ийгиликтер жасалды. CHAMP долбоорунун алкагында өлкө боюнча 23 жаңы автоматтык метеостанциялар орнотулуп, 10 гидрологиялык пост калыбына келтирилди. Аба ырайы жана шашылыш билдирүүлөр тууралуу калкка алдын ала маалымат берүү үчүн чат-бот иштелип чыкты. Жарандык коргонуу тутумун өркүндөтүү максатында Нарын облусунда аймактык байланыш түйүнү түзүлдү. Ошондой эле Бишкек, Ош, Нарын жана Талас облустарындагы операторлордун жумушчу станциялары жабдылып, видео дубал жана чалууларды иштетүүчү жабдуулар сатылып алынган. Каржылык коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик камсыздандыруу кызматы тарабынан веб-портал түзүлгөн. Ал камсыздандыруу процесстерин автоматташтырат жана өлкө боюнча 56 филиалды камтыйт. Эрик долбоорунун алкагында 2025-жылы 6 заманбап мектеп курулуп пайдаланууга берилген. 2026 жылдын башында дагы 2 мектепти ачуу пландалууда. 2025 жылдын аягына карата 10дон ашык жаңы билим берүү мекемеси жигердүү курулуп жатат. Дагы 10го жакын мектептин курулушун 2026 жылга мерчимделди. Жер көчкү коркунучун азайтуу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы Ош жана Жалал Абад облустарында 26 жер көчкү коркунучу бар аймактар аныкталып, алардын айрымдарына инженердик жана биоинженердик иштер жүргүзүлүүдө. Жер көчкү коркунучун башкаруу долбоорун ишке ашыруу болжол менен 4700 жашоочуну коргойт. Жогоруда аталган долбоорлор менен катар кадрларды даярдоо системасы иштелип чыгууда. УКМдин окуу изилдөө борбору аралыктан окутуу боюнча заманбап системалар жана жаңы жабдуулар менен камсыз болду. Ошондой эле 2030 жылга чейин өрткө каршы кызматтарын өнүктүрүү программасы бекитилди. Ишке ашырылып жаткан бул долбоорлор коомдук коопсуздукту комплекстүү жакшыртууга, инфраструктураны модернизациялоого, калкты тейлөөнүн потенциалын күчөтүүгө, жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө салым кошууда. Кыргызстан ырааттуу түрдө узак мөөнөт өнүгүүгө жана жарандарды коргоого багытталган кырсыктардын тобокелдигин туруктуу башкаруу системасын түзүп жатат.